Саламатсызбы, эже. Мен ушу Эл Өткөйгөй коомдук бирикмесинин Ак Дөбө айылы боюнча координатормун. Ушул айылдагы жашоочулардын көйгөйлөрү жөнүндө таанышып жүрөм. Сиздин көкүрөгүңүздөгү кандай көйгөй маселелериңиз бар? Ошол жөнүндө аңгеме куруп кетиңиз. Өзүңүздү тааныштырып. Өзүмдү тааныштырып кетсем, мен Ак Дөбө айылынын тургуну Тажибаева Саламатмын. Жашым 60-та, пенсиядамын. Өзүмдөн алып баштаганда эле биздин пенсия, мисалы менин пенсиям 3300. Ошол пенсиям дарымдан эле чыкпайт. Бизди ушунча жыл иштеп, эмгектенип, анан кийинки көргөнүбүз ушул болбогон акча баарыбызга мындай кулпубузга толбойт да, анткени 3300кө өзү эмне келет? Көп болсо бир кабын анан май эле келет экен да, жөнөкөй сөз менен айтканда. Ал эми дарыларыбызга болсо, мына баарыбыз оорубуз. Дары дармекке жетпейт ал акчабыз. Көйгөй айтсам көйгөй толтура. Мына детский пособие, балдарга чыккан пособиянын акчасы деле балдардын өзүнө да жетпейт. Эч нерсеге жетпеген пособие бар. Ошол пособияны дагы ар бир балага 5000 сомдон чыкса деген ушун деп мен талап кылат элем да. Президенттен талап кылат элем. Ушул карапайым элдин жашоосу канчалык деңгээлде ылдый экени, канчалык деңгээлде кыйынчылык болуп атканын айылдагы карапайым элдер ошону көрүп атат. Жогору жактагыларды билбейм кандай болуп атканын, бирок ушул суроолорго жакшы жооп берип, ушул биздин койгон талаптардын баарын аткарса деген өтүнүч менен кайрылып атам. Дагы свет жагын айтсам, айылда светтин баасы именно ушул Кыргызстан өзүбүзгө кымбат баада дагы ошол көмүрүбүз кымбат. Ай сайын 6000–7000 чыгып келсе, светибиз, аныбыз кымбат. Ошол бааларды бизге төмөнкү баада бизге светтин акчасын ошондой кылып чыгарып берсе, бир топ жакшы болмок. Эл кыйналган эл, карапайым элге жакшы болмок. Дагы айта турган болсом, энелик капитал. Мына келиндер төрөп атат, ошолорго эмне үчүн ушул тиги Россиядагыдай кылып бизге акча бөлүп чыгарып бергенге болбойт? Энелик капиталды 300 миңге чейин алат, мисалы. Эмне үчүн бизде ошол суроолор чечилип, эмне үчүн ошол суроолорго аткарылбайт бизде? Ошонун баарын талап кылат элем. Урматтуу президентке карап мен ошол суроолорду берет элем, талап кылат элем. Карапайым элдин жашоосун жакшыртуу эмне үчүн ушул суроолор каралбайт? Дагы эмне айтсам толтура? Өзүңүздүн пенсия жөнүндө айтып кетиңиз. Пенсиямды айттым, мына пенсия эч кандай жетпейт. Ошол бир биздин пенсияны мына Союз убагында иштедик баарыбыз. Анан пенсияга чыкканда болбогон акчаны алганда элдин баары эмне үчүн кыжырданбайт жетпеген нерсеге? Мен ушуну талап кылат элем, 20–25 миңге чейин пенсияны көтөрсө деп өтүнөт элем. Жана биздин кыздын аты ким эле? Марипа, фамилиясы ким эле? Мукамбетовна. Ушул бизге көпүрө болуп, ушул президентке жеткизсе, анан ошол суроону карап чыгышса деп өтүнүч кылат элек. Ошол. Рахмат эже.